Maksatbek Mirgenbayev, uşul Yoruk Kengешinin öküllerine soruğunuz var mı? Geliniz. Sohbet koysam. Başlayalım. Biz birinci öküldün aytkan sözüne aytayım, bizim ötünüşler Konstitusiyaga 170-ci eskертүү bölüğü Konstitusiyaga karşı gelbeydi dep ayttınız. Bирок ошол эле учурда sizin sözüңүздө кайрадан эле биздин өтүнүштү мындай колдогон пикирди айттыңыз да, мен ошондой түшүндүм. Негизги мындай каршы келбейт дегенге негизги себепти айтып бере аласызбы деген сизге суроо. Андан кийин бул жакка айта алам. Себеби жана мен суроо бергенде так жооп ала албадым да. Мен айтайын дегеним, өзү негизинен бул жерде адам укуктары каралат да. Бул жерде жагылуучунун кандай укуктары чектелип турат дегенде, туура бул жагы жана биринчиден айып тиги кылмышкердин жаза жагын каралатпайбы? Тиги неменин уурдалган адамдын кандай укуктар бузулуп жатканда дегенде ошого жооп бере албадыңар да. Мен бул жерде айтпадым, жаган жерде суроо бергенде. Бул беренеде өмүргө жана ден соолукка эч кандай зыян келтирбегенден кийин мен ойлойм, бул жана конституцион менен эч кандай карама-каршы, даже карама-каршы келбейт эмес. Мындай байланышы жок да. Мисалы 16-чы беренеде 5-бөлүмдө кыргыз өскөн баланын эң жакшы кызыкчылыгын камсыз кылуу принцибине колдонулат дегенде, бул эскертүү карама-каршы келет деп жана мындай байланышы жок да, урматсыз. Даже карама-каршы деп айтпадым дагычы. Ошо. Суроо берип койсом болобу? Биз ушул эскертүү менен жарандарга ушул эскертүү жөнүндө билген маалымат, ушул жөнүндө маалымат бар адамдарга бир адамдарды, любой адамды мисалы үчүн урдап кете бер, бирок 78 сааттын ичинде кайра алып келип кой, сага эч эме жок деген чакырык таштабы болбой атпайбы? Мен андай деп ойлобойм. Бул жерде иштин жагдайын караш керек. Эгерде адамдын ден соолугуна, өмүрүнө мындай коркунуч келбесе, зыян келбесе, анан жоопкерчиликтен бошотулат деп жазылган. Андан сырткары, вот мына адам укугу деп атабыз. Бул жерде биринчи кезекте ошол жабырлануучунун жашоого болгон укугун камсыз кылууга бул багытталган ченем болуп эсептелип атат. Ошондуктан мен ойлойм, сиз айткандай болбойт. Дагы барбы суроо, Ниязбек Улукбекович? Максатбек Мергенбаевич, сурооңуз. Биринчи өкүлүнө суроом бар. Негизинен биз жанакы адам эркиндиги, кол тийгис деген маселе боюнча айтып атпайлыбы? Ушул боюнча эскертүүнүн жаза кодексинин 170-ci беренесинин эскертүүсү боюнча жанакы жогорку кеңеште справка обоснование деп коет го, ошол сиздерде азыр барбы? Жанында жок. Андан кийин сиз өзүңүздүн сөзүңүздө адам укуктарынын жалпы декларациясынын 8-ci беренесинде көрсөтүлгөн жанагы соттук коргонууга болгон укукту атап кеттиңиз да. Эгерде жабырлануучу уурдалып, анан алып келип койгондон кийин сот ушул эскертүүгө негиздеп туруп кылмыш жок деп аны жазадан бошотуп койсо, жабырлануучунун соттук коргонууга болгон укугу жүзөгө ашкан болобу? Бул эми териштириш керек да. Сот карайт да. Кандай укуктар бузулду, бузулбады деп. Мен азыр кантип айтам, мен айта алмайм. Тактай турган маселе көп да ал жердечи. Айтсаңыз анда, ошо 170-ci берененин эскертүүсүндө көрсөтүлгөн жагдайлар болсо сот башкача чече алабы? Ошо мыйзам негизинде берене ылайык чечет да. Мыйзамдан аша чыга албайт да. Сиз айтпадыңыз муну? Экинчи өкүлгө. Мынау Спутник маалымат сайты чыгарган экен да, 2019-жылдын 18-июлунда. Ошо Нокенде 7 жашар баланы уурдап кетип, биринчи $120,000 талап кылышкан экен. 10 күн ичин эми ишиса акча бере албаптыр, бирок баланы өлтүрүп коюшкан да. Ошондо эскертүү ушул жерде кандай анын өмүрүн алдын алды деп сизден сурайм да.
эскертүүнү бул эми иштин жагдайына жараша болот. Ошол кылмышкердин жанагы айтканда өзүнүн ошо дүйнө таанымына, билим деңгээлине, жашоо шартына ошого жараша болот го деп ойлойм. Бул көпчүлүк учурларда бул норма ошо адамдын өмүрүн сактап калууга жардам бериши мүмкүн. Ошол негизде бул норма кабыл алынган. Анан сиздер жана басым жазып атпайсыздарбы? Ошо кылмышкер жоопкерчиликтен бошоп кетип атат деп. Азыр бул жерде биринчи бөлүгүндө көрсөтүлүп атпайбы? Башка кылмыштын курамдары жок болсо, өмүрүнө коркунуч келбесе, денесине зыян келбесе гана жоопкерчиликтен бошойт деп. Эгерде андай жагдайлар жок болсо, ордотуучу жагдайлар болсо, башка кылмыштын курамынын белгилери болсо, денесине зыян келтирсе, ушундай адамчыдагыс бир шартта кармала турган болсо, бул кылмыш жоопкерчилигинен бошотууга негиз болуп эсептелбейт. Эми биз ушул 170-беренде көрсөтүлгөн кылмыштар жөнүндө сүйлөп атабыз да, биз башка кылмыштар. Ошол жерде жазылып атпайбы? Башка кылмыштын белгилери жок болсо деп. Жок болгон учурун карап атабыз да биз. Денесине мындай кандайдыр бир залалга зыян келбесе, кылмыш жоопкерчилигинен бошотулат. Эгерде денесине зыян келсе, бир ушу адамчыдагы бир шартта кармалса, башка кылмыштын белгилери болсо, бул ченем колдонулбайт. Ал айыпталуучуга карата, кылмыш кылган адамга карата. Дагы суроо барбы? Адамчыдагы шартта кармалса дегенди окуп коесузбу? Суроо түшүнүктүүбү? Эми бул ошол эле шарттар адамдын ошо ден соолугуна мыйзамдан окуп койсоңуз. Мен азыр астымда жок экен так аныктамасы. Адамчыда шарт деген жок бекен. Андай маселени башка маселе да. Дагы суроо. Азыр ошол сиз айтып аткан маселе боюнча эскертүүгө ылайык ошол бошоп кеткенден кийин бирок сиз ошо соттолуучу тарап же болбосо айыпталуучу же кылмыш жасаган же жасаганга аракет кылган адам жөнүндө гана сүйлөп атасыз да. Жабырлануучунун соттук коргонууга болгон укугу жөнүндө айтып бериңичи. Бул жерде негизги максат ошол жабырлануучунун өмүрүн коргоо болуп атпайбы? Жашоого болгон укугун коргоо, камсыз кылуу болуп эсептелип атат бул норма. Ошо кылмышкердин укугун коргоо эмес, аны кылмыш жоопкерчилигинен бошотуу эмес. Бул наоборот ошол жабырлануучунун жашоого болгон укугун камсыз кылып, өмүрүн коргоо, сактоо болуп максаты болуп атат бул жерде. Ушундай көз караш менен караш керек да. Эгерде кылмыш жоопкерчилигинен бошотуп, бир башка жагдайлар менен бошотуп жаткан болсо, мен жана өзүмдүн сөзүмдө айтып кеткен жогоруда. Ал ошол жерде тиги укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнүн же болбосо сот өкүлдөрүнүн алардын ошо абийирине жараша болот бул. Дагы суроо барбы? Сиз ошо суроодон башка жака көп кетип калдыңыз да. Могул жерде мисалы мына эскертүүдө азыр мисалы жоопкерчиликтен бошотот деп атат да. Ушудан башка бир чара менен ушул эскертүүдөгү бир натыйжага жетишкен бир мыйзам кабыл алса болобу? Сиздин сунушуңуз кандай болот? Так сунушуңузду бербейсизби анда? Мен сизге суроо берип атпаймынбы? Эскертүүдөн башка кандай норма кабыл алыш керек? Менин пока сунушум жок. Ушул колдонуудагы норма калыш керек деп өзүмдүн оюмду айтып атам. Максатбек Мергенбаевич. Азырынча суроо жок. Суроо жокпу? Мирбек Исамаматович, кошумчаңыз барбы бул суроолорго? Мен просто мында кошумча айтып коеюнчу. Мисалы, мурунку 97-чи редакциясында күчүн жоктон эмеде 123-берине болгон, ал жерде адамды урду. Бул жерде эскертүүсү мындай жазылганда, эгерде уурдаган адамдын аракеттенген кылмыштын башка курамы жок болсо,
уурдалган адамды өз ыктыяры менен бошоткон адам кылмыш жазасынын жоопкерчилигинен бошотулат. Бул жерде таптакыр бошотуп атат да. Бул жерде 72 сааттын ичинде бошотпосо ал кылмыш жоопкерчилигине тартылат деп атат. Ama bu жерде кандай маселе турат, мен түшүнбөй атам нормасын. Жакшы. Бул жерде мүмкүн 72 саат деп бул норма кирип калган. Ал жерде ар кандай жагдай болушу мүмкүн. Мүмкүн 1 саат кармады, мүмкүн жарым саат кармады. Мүмкүн 20 мүнөт кармады. Ошон үчүн биз адамды 2,5 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратып камап койсок, мына практика көргөзүп атпайбы? Баягы соттолгон адам коомго аралашуусу өтө кыйын болуп калат баягы жазасын өтөп чыккандан кийинчи. Бул дагы ушул мамлекетке көп деле мында пайда алып келбейт. Түшүнүктүү. Урматтуу судьялар, суроо барбы? Эмил Жолдошевич келди. Тиги эмне үчүн 72 саат? Муну изилдеп чыктыңар беле же ошондой неме барбы? 72 саат адам өзүнүн ден соолугуна зыянсыз чыдайт деген уурдалган адам. Каяктан чыккан 72 саат? Мен бул боюнча кечиресиздер так маалыматым жок. Жакшы. Дагы суроо. Неме айтып атпайсызбы, му барын эле камай берген болбойт деп. Бул деген жазасына жараша сиз башкача деп эсептейсизби? Бул немесине жараша ошол эмне кылмыш жасады, ошол жоопко тартылыш керекпи? Мен ошол жагын түшүнө албай атам да. Бул азыр дүйнө жүзүндө эң оор кылмыштын бирин карап атабыз азырчы. А сиз барын камай берсе болбойт деп атасыз да. Мен ошол сиздин көз карашыңызды билгим келип атат да. Эми 5 жылга камай берсек эмне туура эмес болуп калат дегениңиз кандай? Кандай түшүнүш керек анычы? Кечиресиздер. Түшүндүңүзбү вообще суроомду, Түшүндүм, чоң рахмат. Мен бардыгын кылмыш жоопкерчилигинен бошотуш керек дегенден алысмын. Сиз анда мыйзам чыгаруучу максатынын бири, баягы өзүңүз айткандай жанакы түрмөлөрдө отурган элдин санын көбөйтпөйлүү деген дагы бир максаты бар экен да, ушул норманы киргизип атканда. Башка сиз айттыңыз да, башка максаттар да бар. Адамдын өмүрүн сактап калыш деген керек болгон деп. Анан кийин максаттын бири катары ушуну айттыңыз. Ушуну ушуга турасызбы? Ушуну колдойсузбу сиз? Мен сизге азыр жооп берип коеюн. Бул жазык кодексинин эң негизги максаты бул адамдын укугун, эркиндигин, өмүрүн жана башка баалуулуктарын камсыз кылуу, коргоо болуп эсептелет. Бирок биз ошону менен бирге адамдарды кылмыш кылуудан бир баш тартууга мындай бир мүмкүнчүлүк шарт түзүп бериш керек да. Мен ошол мааниде айттым. Бирок бардыгын кылмыш жоопкерчилигинен бошотуш керек дегенден мен алысмын. Андай болбош керек. Ар бир кылмыш жоопкерчиликсиз калбаш керек. Түшүнүктүү. Кыркелди Жумалиевич, сизде суроо бар беле? Мирбек Уланович, Уланович. Сиз айтыңыз, жана сиз айтып атасыз, негизги максат депчи, мыйзам чыгаруучунун негизги максаты сиздин оюңуз боюнча туура эле негизи. Бул адамдын өмүрүн сактап калуу. Бир адамдын өмүрү болсо дагы бул абдан кымбат нерсе депчи, эң кымбат нерсе. Ушул сөздөрүңүздү сиз мындай даярданып жатып, ушул практика жагын карап койгон жоксузбу? Канча мына жок дегенде мына акыркы 1 жыл болобу, 2 жыл болобу, 3 жыл болобу ичинде кандайдыр бир убакыт ичинде ушундай учурлар канча учур болуптур? Сот ушул бошоткон учурлар болуптурбу ушундай эскертүү негизинде? Канча ошондо биз айтабыз, болжолдоп айтабыз, ошону менен ушунча адамдын өмүрү сакталып калышы мүмкүн эле деп айта алабызбы? Сиздин эмеңиз барбы практикадан, статистикаңыз? Тилекке каршы мен андай маалыматтарды, статистикалык бир данныйларды ала алган жокмун, таба алган жокмун да. Значит, жок бекен. Мүмкүн мен баягы жетишерлик мындай изденбей калдым, болушу мүмкүн. Түшүнүктүү. Жедигер Ибраимович, мен кайрылуучу тараптын бир берген суроосун тактоо иретинде башкачараак берейин деп атам да. Кайрылуучу тарап суроо берди, ушу эскертүү менен демек кылмышкерлерге чакырык ташталып калабы, эмне кыласыздар дегендейчи. Анан ошону башкачараак элесек, бул ошо кылмыш жаза мыйзамын
гумандаштыруу иретинде жасалган иштердин бир кадамы катары ошо эскертүүнү айтып атпайбызбы? Ушул эскертүүнү жана сиз өзүңүз айткандай бир айтып кеттиңиз сөздөрүңүздө. Кылмышкердин билим деңгээлине тиги мунусуна дагы карата болот депчи. Ошондой бир шумшук кылмышкер деп коелучу. 72 сааттын ичинде апарып коюп, болгон ишин жасап кайра кылмыш жазаланбайт экенмин деп алып келип кое берет дегенге ошондой окуялар болбостугуна кепилдик барбы? Кепилдик жок. Сиздин оюңузча? Кепилдик жок. Бирок бага мүмкүнчүлүк бар да, мүмкүнчүлүк. Кандайдыр бир деңгээлде мүмкүнчүлүк болот. Урматтуу судьялар. Бир талчасын түшүрүп эстеке кылбай 72 саат же ага чейин кайра Анда болушу мүмкүн. бирөөнү апарып коюп бирөөлөр айтышы мүмкүн эгерде сен зыян келтирбесең 72 сааттын ичинде бошотуп турган болсоң жабырлануучуну ушунда кылмыш жоопкерчилигинен бошотуласың, тартылбайсың, эсиңе кел дей турган болсо ушундай кадамдарга барышы мүмкүн кылмышкер. Суроо барбы? Мээргүл Рысулбековна. Эскертүүнү окусак, Нуреке 170-беренен эскертүү окусак, логикасы мындай болбой болгон жокпу? Эгерде 24 сааттын ичинде деп коелучу, 72 сааттын 24 сааттын ичинде өз ыктыяры менен баягы кылмышкер бошотту жабырлануучуну. Ушу 24 сааттын ичинде бир зомбулук көрсөттү бирок. Эми зомбулук көрсөттү да, физикалык же моралдык зомбулук көрсөттү. Ошол убакта ушул эскертүүнүн негизинде укук коргоо органдар же сот бошотобу? Кандай дейсиз? Мен ойлойм, эгерде зомбулук көрсөтүлгөн болсо, бул ченем колдонулаш керек. Эгерде зыян келсе ден соолугуна, зомбулуктун эми ар кандай түрлөрү бар да. Денесине залал келсе. Эскертүүдө барбы ошондой ченем? Анткени аякта только бир диспозиция бар. Өз ыктыяры менен гана бошотсо деген. Өз ыктыяры менен бошотса, андан сырткары биринчи бөлүмдүн диспозициясында көрсөтүлүп атпайбы? Башка дагы кылмыштардын белгилери болбогон убакта депчи. Эгерде жанагындай сиз айткандай бир зомбулук көрсөтүп бир зыян келтире турган болсо, бул ченем менин оюмча колдонулбайт. Вообще колдонулбаш керек мыйзам боюнча. Суроо барбы? Урматтуу судьялар. Мирбек Самаматович, кошумчаңыз барбы бу берилген суроолорго? Жок. Анда отура бериңиз.